Ассаламу алейкум, урматтуу эл кабар каналынын көрүүчүлөрү, сак саламатсыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн сиздерге Оштогу Кулатов Кичи районунан сатка коюлган дагы бир батирди чалдырып бермекчибиз. Дарегини билип алыңыздар, түшүнүп алыңыздар. Бул сиздер көрүп турган сейил багы, Ак Ниет сейил багы. Сиздер тетиги Барсбек айланпасынан болгону жогорку тарапка 50 метр, 100 метр эле жүрөт экенсиздер. Мына ушул аллеяны бойлоп жогорку аялдамадан өтүп эле бери түшүп келе берет экенсиздер. Кулатов экинчи домуна, мына бул сол капталдагы сиздер көрүп турган сары домдун экинчи подъездине 5-чи кабатына 20-чы батирге кирип барат экенсиздер. Кааласаңыздар базарчиктин артынан унаңыздар менен да кирип келсеңиздер болот. Кааласаңыздар мына ушул эле жерден кирип бара берет экенсиздер. Кыскасы, эси бизди ушул жерде күтүп жаткан, сиздерге ушул жерден дароо түшүндүрүп айтып кете берейин. Сейил бактан түз эле киресиздер. Сиздерге баса белгилеп айтайын, бул сатка коюлган батирдин жанаша гаражы дагы кошулуп, мына ушул аталган баанын ичинде кетет экен. Центральный трассадан Кулатов тараптан Сейил бактан киргениңиздерде биринчи эмес, экинчи подъездге, тетиги ачык турган подъездге кирет экенсиздер. 5-чи кабатка көтөрүлөсүздөр. Мына балконду көрүп турасыздарбы? Базарчык тарапты карап турган балконду. Мына ушул 20-чы батирге кирип барасыздар. Ал эми гаражы болсо мына ушул эле подъездин алдыгы тарабында, тетиги имараттын эле арткы тарабында даяр гаражы менен сатка коюлуптур. Кана жүрүңүздөр. Унаңыздарды ошол тарапка токтотот экенсиздер, алып калсаңыздар. Андан ары экинчи подъездге, жогорку тарапка 5-чи кабат 20-чы батирге кирип бара берет экенсиздер. Базарчикти көрдүңүздөрбү? Базарчикти. Кааласаңыздар мына ушул тарап менен келесиздер. Туугандар, мен заматта сиздерге айткан экинчи подъездде 5-чи кабатта сатка коюлган мына бул 20-чы батирге дан келип калдым. Эси менен сиздерге ушул жерден так маалымат алып берип кете берели. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Таксыр кандай, саламатсызбы? Аллага миң мәртебе шүгүр. Акырын кире беребиз да. Акырын кире Бисмилlah. беребиз. Так, үйдү сатка коюп турсуз. Бул баягы 105-чи серияда турабы? Ооба, 105. Трехкомнатный дедиңизби? 3 комнаталуу квартира. Ошондо сизде 2 балкон болуп да турабы? Ооба, 2 балкону бар. Машалла. Квадрат метр 70-тен ашат дедиңиз бул жолду? 70-тен ашып калат, квадрат метр. Ол капталдан баштай берет анда чагылдырба. Ооба. Баягы 105-чи сериялар ажаткана өзүнчө, душ өзүнчө болот да, мисалы турабы? Ооба, душу дагы өзүнчө, ажатканасы дагы өзүнчө. Киргениңиздерде эле мына пилкошкага жанаша ажаткана бар экен, өзүнчө. Ремонтторун көрүп атасыздар, раковиналар бүт баары коюлган, кафелденген, рецепттери коюлуптур, бүт жабдыктар коюлуптур. Кыскасыча, сиздер киргенде түз эле ажатканага оң капталга кирет экенсиздер. Андан бери өтсөк, бул жаңыз кухня окшойт. Кана жүрүңүзчү. Бул 105-чи сериянын кухнясы деле бир кыйла кенен эле болот. Баягы 103-төргө караганда жана башкага дегенде. Кандай дедиңиз? Бир кыйла эле. Раковиналар бар экен, газдар бар экен, ремонтун көрүп атасыздар, бүт бардыгы потолокко чейин кафелдениптир. Пластик терезелер коюлуптур. Мына бул отопление жабдыктарын жаңы койгонсузбу? Бардыгы турба менен кошо алмашылган. Турбалары бардыгы жаңыланган. Отопление кышындасы кандай экен? Аябай сонун, ысык. Жакшы элеби? Бул жерде квартираны жашап турган. Бул капталында мына кол жеткен жерге чейин кафель болуп тур да? Бардыгы кафель. Арчып койгонго. Арчып койгонго. Жакшы. Майсай болсо линолеум экен. Сиздер кухняны көрдүңүздөр. Бул жерден чыксаңыздар эле мына бул эки ачма эшикке келет экенсиздер. Бунуңуз баягы конок бөлмө окшойт. Зал, зал. Кана жүрүңүзчү. Бисмилlah. Так, конок бөлмө. Бул жагы балкон экен да? Балкон, базарчык жакта. Базарчык тарабы, баягы машина базар тарапка өтүп турган жак. Ошол жакта карап турган. Сиздер көрүп турган бул конок бөлмө. Узун турасы болжолду 4кө 6 болгон конок бөлмө. Ремонтун көрүп атасыздар. Полдоруна линолеумдер салыныптыр. Балдары болсо aboйлонуптур, потолоктор бүт баары акталыптыр, светтер коюлуптур. Бул конок бөлмөдө сиздер ары чыккан болсоңуздар, мына кенен балконго чыгасыздар. 105-чи серияда жашагандар же издегендер болсо, буюрса мына ушул номерге чалыңыздар. Дурбаларына чейин алмаштырганмын дейт, отопление жабдыктарынча. Пластик терезелер коюлуптур, подоконниктер коюлуптур. Мындан чыккан болсоңуздар, мына балконго чыгасыздар. Бул балкон узун турасы канча чыккылат эле байке? Бул жолду 3кө 1,5 болуш керек. 3кө 1,5 бул жол. Бул жерде деле бир кышындасы, жайындасы отуруп, буюм тайым койсок болот да. Ооба. Баягы көбүнчөсү 105-чи серияларда көрпө төшөктөрдү ушул жака жыйып коюп атышат. Гардероб кылыпчы. Андан чыксаңыздар, бул жагы дагы бир терезеге келесиздер. Жанакы сиздерге айткан сырттагы тетиги гараж тарапка чыгат экенсиздер.
Баса белгилеп айталы, сиздерге көрсөткөн мына ушул гаражга унааңыздарды коесуздар дагы экинчи подъездден бери кирип келе берет экенсиздер. Тетиги базарчыктын артынан кирип келесиздер. Кыскасы ушундай. Жакшы, бул жактан актап краскалап койсуз. Бардыгы Ремонт жакшы, квартирант турган. Биз алгандан бери эле квартирант турган бул үйдө. Жакшы. Канча жылдан бери сиздер бул үй? Мен өзүм Москвада жүргөнүм аябай көп жыл болду. Бул үйдүн алынганына бир 5 жылдын тегереги болду. 5 жылдан бери квартирант жашап турган, жакшы бир гана семейный адам карап турган бул квартираны. Семейный. Башка эч ким болгон эмес. Ар бир бөлмөгө кирип кете берет экенбиз да. Ооба. Ал эшигиңиз бул. Бул кладовкасы. Бул кладовкасы деле бир кыйла болсо керек. Кладовкада чоң текчелери менен Өзүнчө бир иштесеңиздер болот экен. Кладовканы караңыздар. 105-сериянын кладовкасы кенен. Бул жерден өткөн болсоңуздар, бунуңуз чакан бөлмө кандай болду? детский бул, балдар уктоочу бөлмө. Балдар уктоочу бөлмө. Бул жакта дагы пластик терезе бар экен. Отоплениялар кириптир, ремонттору болсо бүт бардыгы орто, aboyloнгон, потолоктору болсо акталыптыр. Бул бөлмөнүн да жогорку тарабына кладовкалар каралган. Бөлмөнүн квадрат метри болжол 2 квадрат. 12 квадрат. Бул жагына баягы мебелди заказ берип койсок болот экен. Ошону заказ берип койсо эле жаркырап калат. Өзү болот экен да. Жакшы. Детский бөлмөнү көрдүңүздөр, жүрүңүздөр. Бул коридордон чыксаңыздар, сиздер дагы бир бөлмөгө кирет экенсиздер. Бул жаңыз кандай? Спальня, ата-эне бөлмөсү, Уктоочу бөлмө. уктоочу бөлмө. Кенен экен бул жаңыз дагы. Кенен турбалар аябай ысык кыштын күнү. 4-кө 4 чыгып калабы? 4-кө 4 чыгат го. Отопление бар экен. Кышындасы аябай сонун жылыйт дейт. Мына ушул айланада жашагандардан да сурап көрсөңүздөр болот, өзүңүздөрчү. Бүт бардыгын алмаштырып даярдап коюлуптур. Пластик терезелер, эшиктер коюлуптур. Бул жактан чыксак, күн чыгыш тараптагы балконго чыгабыз. Артында школа бар. Мектеп аяк Мектеп бардыгы шаговый доступ бул жерде. Топчан бар экен. Караңыздар. Мунун түбүнө бай склад кылып койгон окшойсуң. Бул жерге жанагы салат, эмне жабдыктар болсо бардыгын коюп койчу. Аябай сонун экен. Мына арткы тарабы, мектеп бар тарабы туугандар. Детский площадка дейсиздер, мынакей үйдүн артында детский площадкалар. Аркы тарабына жүрсөңүздөр бала бакча, кааласаңыздар мына центральный тарапка чыксаңыздар бала бакча, аллея дегендерчи. Кыскасы ушундай, 2 балконду, 3 бөлмөнү сиздер шартын көрүп атасыздар. Кана жүрүңүзчү, байке. Эме бул акыркы бөлмөңүз болсо баягы санузел болсо керек. Ваннасы. Ваннасы. Кана. Бир ачып көрсөтүп коелу бул жагындачы. Ванна сиздер көрүп тургандай. Душ. Аристондор коюлуптур. Суумуз дагы бар да. Бардыгы бар. Бир кыйла көрүп атасыздар. Кааласаңыздар ремонт кыласыздар. Кааласаңыздар ушул бойдон иштесеңиздер да болот. Полдору бүт бар кафелениптир. Суумуз дагы коюлуптур, аристондор коюлуптур. Бул душка жанаша эле сиздер сол капталды карасаңыздар, бул жакта дагы бир эшик бар экен. Мунуңуз эмне болду? Бул Гардероб. дагы гардероб. Бардыгы кийим илүүчү. Шкафтын кереги жок экен да? Шкафтын кереги жок. Ушул жерлерге эле илип. Ушул жерлерге. Жогорку тараптарда гардероб окшойт. Бардыгы кладовкалар. Гардеробтор. Бул 5-кабаттын крышасы кандай болду эми таксыр? 5-этаждын крышасы жабылган. Бүт бар, Бардыгы жабык. Суу өтөт деген тема болбойбу? Андай тема жок. Мына чектери бар экен. Булардыкын кече квартирант жашагандыгына байланыштуу бардыгын төлөтүп, чектерин нөлмө-нөл кылып, бардыгын расчет кылып койгонбуз. Кудай кааласа мына айдыкы гана келиши мүмкүн. Бул айдыкын дагы телефон аркылуу байланышып, келген суммасын төлөп беребиз. Азыр жайдын күнү эми азыраак эле келет экендир. 500 сом, 400 сом тегерээги келет экен. Эч ким жашабаса, эч канча келмесе керек. Эч нерсе деле келбейт экен. Жакшы. Мына балконду көрүп атасыздарбы? Кулатовдагы базарчык балкону, анан бул тарабы болсо Кулатовдагы мектеп тараптагы балкон бар экен. Эки тараптан тең карайт экенсиздер. Кыскасыча. Документтер жакшы эле? Документтери бардыгы так. Бир жерден бир вариант бар бунун жакшы жери. Мен Россияда көп жыл иштегендиктен бул нерсени жакшы түшүнөм. Бул үйдөн биз айылда кичине үй тургузганбыз. Ошого кичине залогко коюп акча алганбыз банктан. Банкта 829 миң акчасы бар. Эгер жок таза документ керек дей турган болсо, өзүбүздүн эле жаныбыздан төлөп алып келип коебуз документти. Анан жок биздин акчабыз жетишпей турат дей турган болсо, ошону айына төлөмү бар, ошону төлөп алса болот. Ал жак банктын адамы бизге тааныш, аябай жакшы аке. Ага айтып, төлөмүн төлөтүп бере алабыз. Анан бул үйдү кечээ күнү атакул таксыр дагы тартып кеткен. Тартып кетти эле, бир адам ошол эле күнү мага чыкты. Чыгып суммасын келиштик, баасын келишкенден кийин
бир аз акчасы жетпей калып, ошо акча жагынан кичине проблема болуп калдык дагы. Келише албай калдык кыскасы. Эми насип эмес экен. Кайра сатка койдуң? Кайра сатууга коюп атам. Эми баягы айылда биз буну сатканыбыздын себеби айылда кошунабыз үйүн сатып атат. Ошодон үйүн алышка ушуну сатып атабыз. Жакшы. Вариант бар экен да демек. Варианты ошол варианты бар. Эгер жок андай эле ишенич болбосо, Москва жергесиндегилери боло турган болсо, Москваны мен жакшы түшүнгөндүктөн айтып атам. Ошол эле жерден куплю-продажа кылып берип койгонго дагы болот үйдө. Өзүнүн атынан чегин төлөгөнгө болот бул жерде. Канча суммасы калса, ошону айына өзүнүн атынан төлөйт. Ал жерден Москвадан через нотариус куплю-продажа бере алабыз. Аякта турган биздин мекендештерге деле демек сата беребиз. Ал жакта турганга деле, бул жерге турганда деле бизге эч разницасы жок. Жакшы. Вариантыңыз жакшы экен да, туурабы? Вариант жакшы. Почти 1 миллион сом жетпеген болсо төлөп алса болот экен да, 10 000 доллар жетпесе, 10 000 доллар. Төлөп алса болот ал жагын. Эми Шарт ошондой. канча дейсем буну эми 3 бөлмөлүү гаражыңызды кошуп баарын айтыңыз. Бардыгын суммасын кече ажекеге, атакылуу ажекеге 40 000 доллар деп чыгарганбыз. Азыр эми бизге өзүбүз айылда ала турган үйдүн срогу аз калгандыктан бир аз түшүрүп 38 000 доллар деп койдук. Срочныйга. Доллар. Наличие. Наличие болсо наличие, жанагы жагын төлөп алам десе ал. Эми жана үйдүн расчетун берсек, калган бул жагын төлөп алса болот жакшы. Түшүндүңүздөрбү туугандар? Араңыздарда мына бул элитный кварталдан 2 бөлмө эмес 3 бөлмө батир издегендер болсо, сиздерге аябай ыңгайлуу шарты менен чыкты. Жетпегенине 10 000 доллардай пулду төлөп алсаңыздар болот экен. Айма ай бөлүп, өзүңүздөрдүн чөнтөгүңүздөргө чак кылыпчы. Кыскасы мына ушундай. Келе бересиздер, сиздерге айткан алиядан киресиздер, кааласаңыздар базарчиктин аркасынан кирет экенсиздер. Мектептен, сос объекттерден, андай коммунальный кызматтардан кам санабайсыздар, аны жакшы билесиздер. Содаңыздарды берсин. Бүт барын айттыкпы таксыр? Айттык, эч нерсе унутулбады го. Колдон келген кызматты кылдык. Экранга номерди коюп алган да. Экранга номерди коюп алган. Сизди ушул жерде өздөрү тосуп алат да. Ооба, Кудай кааласа. Жакшы. Содаңыздарды берсин. Чалыңыздар, байланышыңыздар. Жолдон болгону 15-20 метр эле кирет экенсиздер, ишкеричи. Элитный квартал. Амандыкта жолугушканча.